Садыр Жапаровду лампочкам деп алкаган аял президентке жолукту. Буга чейин социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровду лампочкам деп алкаган аял президентти сагындым деп Бишкекке келген видеосу тараган. Гүлнара Назаркулова президент Садыр Жапаровго жолукту. Ал бул боюнча Супер Кечи порталына төмөнкүлөрдү айтып берди. Бишкекке бир жылда 2-3 жолу келип турчумун. Пандемия болгондон бери эле коркуп барбай калгам. Бул жолу Бишкекке тойго баргам. Садырды энелик мээрим менен аябай жакшы көрөм, сагынам. Анан интернеттен көрүп ыраазы болуп калам. Балдарымды кандай жакшы көрсөм, Садырды дагы ошондой жакшы көрөм. Садырды көрүп каламбы деп өкмөт үйүнө баргам. Ал жакта митинг болуп жаткан экен. Балдар мени көрө калышып, лампочка жай экен деп жабалактап калышты. Видеого тартып дагы интернетке чыгарып жиберишиптир. Кабылдамада турган жигит эже эмнеге келдиңиз деп сурап калды. Садырга жолугуп бирөө алайын дедим. Эже президент иштеп жатат, бошобойт деди. Жолукмайынча кетпейм деп отуруп алдым. Ал жерге турмуштун оор сыноосуна кабылгандар көйгөйү көптөр барышат экен. Аларды көрүп алып кой эми кете берейин, Садырды ютубтан көрүп алам да дедим. Арча бешикке маанайым жок, барып жатып алгам. Анан депутаттыкка мандатын коюп жүргөн бир кайным ушунча келгенден кийин жолугуп кеттиңиз, сүйлөшүп көрөйүн деп чалып калды. Президенттин кабыл алуусуна кирип жатканда өзүнчө эле сүрдөдүм. Буга чейин эч кимден сүрдөчү эмес элем. Кабинетке кирип барсам эле Садыр ордунан тура калып учурашты. Сүйлөшүп отурдук. Садырдын жанында отурган адам аябай ыраазы болот экен. Мага жолук белек кылды. Анын жанында конверт бар экен. Ыраазы болуп кайттым. Ак үйдө отургандардын баары кичипейил жакшы адамдар экен. Ар ким ар кандай нерселерди жаза беришет. Аларга дейли мейли дейм. Алар жок болсо жашоо кызыксыз болуп калмакта. Эми Садыр Жапаровдун иштегенине убакыт беришибиз керек деп билдирди Гүлнара апа. Буга чейин Гүлнара Назаркулова Садыр Жапаровду кайсы убакыттан бери колдоп келерин айтып берген. Менин балам 4 айда батта жүргөндө Садырдын атасы бир мечитке чай берип, мончо уюштуруп берип, балам абакта бата кылып койгулачы деп ыйлаган экен. Балам дааваттан келгенден кийин мага айтты. Анан Садыр ким экен деп сурап калдым. Балам мага ал жөнүндө айтып берди. Мен дагы 5 убак намаз окуганда Садыр түрмөдөн чыгып калсын деп дуа кыла берчү элем деген ал. Эске салсак, буга чейин садака болоюн, Садыр мени карап кой, чырагым лампочкам деп айткан видеосу тараган. Көп өтпөй Супер Кечи порталына Гүлнара Назаркуловадан маек алган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Фарм компаниядагы коррупция министрдин тууганы кармалды. Саламаттык сактоо министрлигиндеги кызмат адамдары жана фарм компаниялык коррупцияга малынганы тууралуу кошумча факттар аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Тактап айтканда, мурдагы саламаттык сактоо министринин тууганы СЖК фарм компаниясынын кызыкчылыгын лоббилегени белгилүү болду. Ал саламаттык сактоо министрлигиндеги кызмат адамдарына дарыларды дары-дармек менен камсыздоо департаментинде каттоо жана кайра каттоо иштерин тездетүү үчүн акча берип келген. 1-Май райондук сотунун чечими менен СЖК УКМКнын абагына кармалды. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Сингапурга айлансак уятка калабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрация башчысы Акылбек Жапаров элди үмүттөндүргөн убадаларды берүү менен ишин баштады окшойт. Анын айтымында, тешиги бүтөлбөгөн өлкө бюджети быйыл 280 миллиард менен жыйынтыкталса, келерки жылы 400 миллиардка чейин көбөйө тургандыгын жарыя кылды. Жаңы төраганын планы боюнча бажыдан алымдар 100 миллиардка, салык 150 миллиардка көбөйөт экен. Эми бул тармакта коррупция толугу менен токтойбу? Мамлекеттин чөнтөгүндө акчаны өзүнүн чөнтөгүнө салып уурдап көнгөн коррупционерлер кылар иши жок калып иш таштоого өтүшөбү? Мынтип иштесе Акылбек Жапаров Кыргызстанды тез эле гүлдөтүп, Сингапур кылып салат го я, анда уят болбойбу? Булак Азия News KG. Эл чындыкты билсин. 5 эсе тез иштейбиз. Акылбек Жапаровдун өлкөнү өргө сүрөм деген убадалары. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кызматка дайындалып жатканда алдыдагы пландардын чекесин чыгарды. Эң эле амбициялуусу бюджетти кийинки жылы 2,5 эсе көбөйтүү болду. Ошондой эле ага акыркы шанс берилип жатканын белгилеп, бардык күч аракетин жумшап иштөөгө сөз берди. Спутник Кыргызстан агенттиги Жапаровдун убадаларын тизмектеди. Биздин муундагы саясатчыларга дагы бир жолу балким акыркы шанс берилип жатат. Мен аны 100% колдонууга бар күчүмдү жумшайм деп сөз бере алам. Республикалык бюджетти быйыл 280 миллиард сом менен жабабыз. Жыл башында 172,9 миллиард сом болуп бекитилген болчу. 2022 жылы 400 миллиард сомго, 2023 жылы 500 миллиардка, 2024 жылы 600 миллиардка жеткиребиз. Кийинки жылы мугалимдердин айлыгы 2 эсе көбөйтүлөт. Муну менен эле токтобой, кимге турмушка чыгасың десе мугалимге деген деңгээлге чейин чыгарабыз. 2022 жылы биринчи кезекте дарыгер, маданият кызматкерлеринин да маянасын көбөйтүү каралат. Кыргызстанда кол жерлери жайгашкан туристтик аймактарга каттаган жолдордун баары кийинки жылы жазда оңдолуп асфальт төшөлөт. Күрөшкө катышкан кыз-келиндер үчүн быйыл машыгуу залын куруп берүүгө даярбыз. Кытайдан товар ташуунун көлөмү көбөйөт. 15 октябрдан тарта Тору-Карт бекетинен өткөрүлгөн машиналардын саны 32ден 64кө, Эркештамдан 22ден 44кө чыгат. Эптеп жашоо үчүн эмес, элге татыктуу жашоону камсыз кылуу үчүн бардык күчүбүздү жумшоого милдеттүүбүз. Өлкөнү өнүктүрө турган 4 факторго катуу көңүл бурабыз. Капиталга болгон жеткиликтүүлүк, технологияга болгон жеткиликтүүлүк, жер ресурстарын эффективдүү пайдалануу, адам капиталынын өндүрүмдүүлүгү. Экономиканы көтөрүүдөгү 4 фактор: экономиканы фискалдаштыруу,
арттыруу жана санариптештирүү, айыл чарбасын реформалоо жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, чакан жана орто бизнести колдоо, көмүскө экономика менен күрөшүү. Байлар көбүрөөк салык төлөшү керек, ошол эле учурда мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыялар берилиши шарт. Дүйнө жүзүндө баары ошондой, байлар дагы жумушчу орун түзүп элди багып жатат, салыктарын төлөсө биз дагы жардам беребиз. Олигархтар болбош керек, бирок байлар болсун, алардын колу жолу аркылуу кедейлер жумуш менен камсыздалууда. Биз 5 эсе тез иштейбиз, президент, парламент, өкмөттүн чечимдери аткаруучуларга 5 эсе тез жетет. Биз аны көзөмөлдөөдө жаңы ыкмаларды пайдаланабыз. Эскерте кетсек, 13-октябрда Акылбек Жапаров башында турган министрлер кабинетинин жаңы курамы дайындалды. Түзүмү боюнча дагы бир топ өзгөрүүлөр болду. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Эдил Байсаловдун өкмөт эми техникалык болбойт, парламент кеттесе кетип калбайбыз деген сөзүнө Текебаев Байсалов оңолбостон бузулуп келиптир десе, Жолдошов абайлап сүйлөп омурткаңды сындырып алба деп коркутуп да коюптур. Эдил Байсалов тупа-туура эле сөз айткан. Азбы көппү канча иш кылгандарды айтыш кыйын го, бирок иштеп жаткан аткаруу бийлигин колдорунан эч нерсе келбеген, өздөрүнүн билим деңгээлдери төмөн, билимине жараша маданияты, адамдык сапаттары эч кимге үлгү боло албаган 6-чакырылыштын депутаттары парламент залына тизип алышып, как будто соттоп жаткандай ар тараптан суроолорду беришип, чоң эле адамдарды баласын каккандай кагып силкишип, атүгүл бакырып урушуп жаткандарын өз көздөрүбүз менен көрдүк да. Үйүндө аялына катын аке деп кошомат кылган подкаблучниктер парламент залында тим эле баатыр болушуп аңырамдап кетишпедиби? Депутаттардан эмнелерди гана укпадык. Бири мени лифтте бир эркек аяк биягымдан кармап тишти деп сессия учурунда мактанып жатса, экинчиси маршруткада жүргөндөн уялам деди, үчүнчүсү депутаттардын шайлоого кеткен чыгашасын бюджеттен каржылайлы деп жинибизди келтирсе, төртүнчүсү Атамбаевге баатыр берели деген кыжырыбызды кайнатты. 6-чакырылыштын депутаттарынын составында криминалга тиешеси барлар, коррупционерлер, контрабандисттер, дипломду сатып алгандар, эки өлкөнүн жарандыгын алгандар, камалып чыккандар, камалып жаткандар, эки сөздүн башын кошуп сүйлөй албаган тантыктар, эжелеп ката жазгандар, койчу кимди издесең табат элең. Мына ушулар УКМКны, прокуратураны, сотторду, министрлерди эмне иш кылдың дешип, өздөрүн түшүнбөгөн, өздөрү аткара албай турган иштерди отчетун сурап жатышканы акыйкаттан эмес да. Карап олтуруп чимкириктерден көз каранды болгон аткаруу бийлигинин аттуу баштуу адамдарын ким сыйласын деген ойго келсин. Ачык айтыш керек, Кыргызстанда аткаруу бийлигинин чимирилтип, жарга такап, уялтып иштете турган парламент уулай элек. Өзүң начар болуп туруп, башкаларга акыл үйрөтүп жатканың бул өзүңдү өзүң алдаганың, өзүңдү өзүң сыйлабаганың болуп эсептелет. Анын үстүнө айтып жамандап кетсин деп да кетире албай жаткан БШКнын вечный төрайымы Шайлдабекова деген катын билими жокторду эле парламентке бара берсе болот деп бүткүл Кыргызстанга жарыя кылып салбадыбы? Ошон үчүн бүгүн шайлоого Бакай Бакырчак Орозайым деген сүйлөгөнгө аябай үйрөнгөн. Ана самом деле нарагы пустой түйдөк чач Айпери Куби кызы, Токтогазиев деген парничи жана башка депутаттык мандатка таптакыр татук деместер аттанып алышыптыр. Эми ойлоп көргүлө, дал ушулар эртең парламентке өтүп алышып Ташиевди, Зулушевди министрлерди эмне иш кылдың деп сурап жатканын просто күлкүң келет. Ошон үчүн Эдил Байсалов туура сөз айткан. Аткаруу бийлиги эмне иш кылып жатканын депутаттарсыз эле эл көрүп турат, билип турат. Бизге койсо, депутат дегендердин өздөрү таптакыр болбосо, президент катуу кол болуп, тартип менен эл башкарып, ал эми кызматтагы кыймылдагандан баары президентке отчет берип, жакшы иштегенин сыйлыгын алып, ал эми иштей албагандардын артына жакшылап, улай сыйпалап көчүүнө келтире президенттен тепки жесин дейбиз. Так что Эдил Байсаловдун омурткасы сынбай эле жүрө берсин байкуш. Текебаевга салыштырмалуу өлкөгө пайдасы тие турган саясатчы. Себеби көп убактарда туура сүйлөп коет. Андан кааласа бул адам Атамбаевга жакпай калган адам, демек элге жагат деп Шаомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.